астын карап түз туруп иштейбиз. Мындай болуп калат. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар? Кереметтүү Кыргыз элинин ар бир областы жана райондору, айылдары өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен таанылган десек болот. Бул мен турган жер дүйнөгө күрүчү менен аты чыккан Өзгөн району. Тактап айтсак, Өзгөн районунун Мырзаке айылынын спорт залы. Дал мына ушул жерден Кыргыз элине, Кыргыз жерине кызмат кылып келе жаткан спорт жаатындагы биздин инибиз Сабырбек тууралуу болмокчу. Анда эмесе чогуу күбө бололу. Мен спорт майданы көрсөтүүсүнүн алып баруучусу болуп калганыма көптөгөн адамдар себепкер, аябай кызык окуялар өткөн. Башында мен каскадерлук кесип менен алектенчүмүн. Ошол каскадерлук кесип менен алектенип жүрүп, бир роликке катышып калдым. Ошол ролик аркылуу ошол Элтер мамлекеттик телерадио компаниясына келип, ошол жерде дагы бир роликке катышып, ошол жерде оператор болуп иштеген Бейшенбек Шайымкулов деген жигитке жолугуп калдым. Бейшенбек Шайымкулов менен сүйлөшүп калсам, ал айтып калды, ошол мен Россияга кетип атам, менин ордума бир оператор кабыл алыш керек деп айтып калды. Ага чейин мен айткан болчумун, ошол Элтерге кантип кирсе болот, ушул жерде иштегим келет деп өзүмдүн оюмду айтып калдым. Ал ошентип мага сунушун айтып калды. Экөөбүз биригип алып, Элтер мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы оператору Эрмамат Көчкөнөвгө кирип, мени тааныштырды. Мен өзүмдүн оюмду айттым. Эрмамат Көчкөнов өзүнүн оюн айтты. Ошол бизде иштесең айлык акы аз. 5-6 ай берилбей да калышы мүмкүн. Бул жерде чыдаш керек. Ошол телеканалда иштөө аябай кыйын. Бул жерде аябай татаал көрсөтүүлөр бар. Ошол көрсөтүүлөр бүт сенин көз карашың менен обого чыгат деп бүт түшүндүрдү. Мен бардыгына макул болдум. Мен эптеп ошол жумушка кирип алышым керек. Андыктан болгон нерсе аткара аласыңбы деген нерсесин бардыгын мен аткарам деп айта бердим. Ошентип жумушка кабыл алынып калдым. 2010 жылы жумушка кабыл алынган болсом, ошондон бери теле тармагындагы бардык кесипти мен аркаладым десем жаңылышпайм. Операторлук кесиптен тартып, топтоштуруучулук, режиссерлук бардык кесипти аркалап, 2015 жылы журналистика, редакторлук кесипти аркалап калдым. Ошол редакторлук кесипти аркалагандан тартып, ошол спорт майданы көрсөтүүсү эфирге чыгып келе жатат. Менин бул көрсөтүүгө алып баруучу болуп калышыма себепкер Айбек Мусаев, Нурлан Адаев, Өмүрзак Азимкулов, Гүлзат Казиева деген биздин устаттар бар. Ошол инсандар мени оператор мезгилимде дагы ошол айрым бир таңкы көнүгүү деген көрсөтүү сыяктуу ошондой көрсөтүүлөргө алып баруучу кылып, сүйлөтүп, спорттук нерселерди көрсөтүп, үйрөтүп даярдаган болушчу. Ошентип мен үчүн бул кесипти аркалоо көп деле кыйынга турбады. Бат эле үйрөндүм десем жаңылышпайм. Алгач 7-8-10 минутадан чыгып келсе, барып 20 минутага көтөрүлдү. 20 минут бул негизинен теле тармагында аябай чоң убакыт. Бул убакытта бүт дүйнөдөгү жаңылыктарды батырып койсоң болот. 20 минутага биз спортчулардын өмүр баянын толук батырганга жетишебиз. Бул көрсөтүү Кудай буйруса ушуга чейин чыгып келди, мындан ары дагы чыга бермекчи. Мен ойлойм, бул көрсөтүүнүн келечеги кең. Анткени спортчулар бул мамлекетке суудай керек инсандар. Биздин желекти спортчулар гана чет жерде желбиретет. Андыктан спорт майданы көрсөтүүсү сөзсүз түрдө керек. Спорт майданы көрсөтүүсүнүн максаты спортчуларды колдоо максатында ачылган. Башка максаты жок. Ошол биздин желекти дүйнөдө желбиретип, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан биздин спортчуларды ошо теле аркылуу чагылдырып, жаш келечек муунга үлгү катары чагылдыруу. Биздин көрсөтүүнүн максаты ошол жаш өсүп келаткан спортчуларды
теле аркылуу чагылдырып, аларга стимул берүү. Бир гана ошол биздин спортчуларды көтөрүү, башка максаты жок. Спорт майданы көрсөтүүсүн алып баруучу болгондон бери менде көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Деги эле ушул журналистика жаатына келгенден тартып менде аябай өзгөрүүлөр чоң болду. Көптөгөн ийгиликтерди жараттым, көптөгөн тажрыйба арттырдым, көптөгөн адамдарды, досторду таптым. Менде көп өзгөрүүлөр болду. Мен аябай ушул журналистика жаатына келип калганым аябай сыймыктанам. Ушул кошумчалай кетүүчү жагдай, журналистика жаатында эмгектенген адамдар бул бардык кесипти үстүртөн билген адамдар болот да. Себеби бир көрсөтүүнү алып чыгарда кайсыл тармак болбосун, ошол айыл чарба болобу, спорт тармагы болобу, маданият тармагы болобу, кайсыл тармак болбосун, сөзсүз түрдө иликтеп, ийне жибине чейин изилдеп, анан программа даярдап, телеге ошол обого чыгарабыз да. Ошондуктан мен ойлойм, журналистика жаатында иштеген адамдар кандайдыр бир окууну бүткөн эле адамдай да. Ошол эле президентский академия, ГМУларды бүткөн адамдар эмнени окуса, журналистика жаатында дагы биз ошону толук окубасак дагы үстүртөн окуп чыгабыз. Бул көрсөтүүгө келгенден бери менде көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Аябай жакшы, мыкты инсандар менен иштештим. Ошол эле кече жакында Олимпиада оюндарында биздин сыймыгыбыз Акжол Махмудов менен тааныш болуп, ал менен маек куруп, мыкты көрсөтүүлөрдү чыгардык. Ошол эле биздин эрежесиз эр уруш боюнча дүйнөнү дүңгүрөткөн Бусурманкул Абдибайыт уулу менен агайыны болуп, жакшы бир көрсөтүүлөрдү тарттык. Изат Артыков менен жакшы бир ийгиликтерди жараттык. Жакшы бир көрсөтүүлөрдү тарттык. Жакшы инсандар менен мамиле курдум. Мен көп нерсеге жетиштим десем жаңылышпайм. Көпчүлүгү журналистика жаатын аябай оңой көрөт. Эгер журналист болсоң, көп жерди көрөсүң, көптөгөн адамдар менен мамиле курасың, эл алдында болосуң деп көпчүлүгү суктанат. Туура, ал жагы жакшы. Бирок ошол түйшүгү дагы аябай көп. Кандай түйшүк? Мисалы, бир көрсөтүүнү даярдап чыгарда канчалаган эмгек кыласың, канчалаган нервиңи коротосуң, изилденесиң, көзүңүн майы кетет, ошол интернет чукулап иликтейсиң, эмнени тарта турган болсоң, кайсыл тармакты тарта турган болсоң, ошол тармакты изилдеп, иликтеп, окуп чыгышың керек. Кандайдыр бир адамдар менен иштешесиң, адамдардын да кыялы ар кандай, мисалы, кабыл алышы, сен менен сүйлөшүшү ар кандай. Деги эле түйшүгү аябай чоң, кыйынчылыктар көп. Кээ күндөрү жумалап үйүңө келбей калган күндөр болот. Үй бүлөдө кызганыштар болот, түрдүү кыйынчылыктары бар. Мен журналистика жаатына келгенден тартып көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Мисалы, ошол эле президенттин акчалай сыйлыгына татыдым. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын мыктысы болууга жетиштим. Эми ушунча ийгиликтерди жаратып, азыр эсиме келбей атат. Ошол ийгиликтерге жеткен соң, мен ойлойм, бул көрсөтүүнүн үстүнөн дагы көбүрөөк иштеп, теле көрүүчүлөргө, көрөрмандарга көп нерсе тартуулашыбыз керек. Мен ойлойм, бул көрсөтүүнүн келечеги Кудай буйруса кең, дагы көптөгөн жылдар бою элибизге кызмат кылат. Спортчуларга дагы да кызмат кылып, спортчуларды ушул теле аркылуу, ушул спорт майданы аркылуу чагылдыра бермекчибиз. Жогоруда айткандай көптөгөн ийгиликтерди багындырдым. Ошол нерсеге мен ойлойм, ушул Билим жана Илим каналынын кызматкерлери, кесиптештерим бардыгы себепкер. Ошондуктан биздин каналдын ушул 5 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн, өзүмдүн атыман, ушул үй бүлөмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу кесиптештер, ушул убакыттан пайдаланып айтып кетейин, баарыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым калемиңизде курчуй берсин.
Мындан ары да албан ийгиликтерди жарата бериңиздер. Биздин каналдын бул 5 жылдыгын белгилеп отурган болсок, мындан ары 10 жылдыгын, 20 жылдыгын, ушул 50 жылдыгын, 100 жылдыгын белгилеп, ушул өмүрү узун канал болсун, элибизге кызмат кылган мыкты каналдардан болуп жүрө берсин. Байрамыңыздар менен.